Ассаламу алейкум достар, чакан бир видео тартып коелу. Бул жака иним келип калыптыр. Таанышып атабыз азыр, э? Атыңар ким дедиңер? Багдат. Багдат, э? Менин атым Алмаз. Иштер мындай болот. Багдат иним хендимен. Мыякта деген нелер жасайсыңар? Мен трейлерлерди, стептек, флетбек, RGN ушуларды сваркалайм. Барт этесиңер, э? Сынып кеткен жактарын. Сынып кеткен жерлерин чакырса роуд сервис. Менде сварка бар, барды бар. Келип жасап, ошону Любой жерге, любой жака. Азыр көрсөтөбүз, анын баарын айтабыз. Анан деген силер деген хендимен деп үйдөгү баягы американецтер чакырат, ар кайсы улуттар чакырат, үйүндөгү бытовой техниканы жасап берчү турбайсыңарбы? Анан достор мондой болот да. Бытовой техника жасаганы ар кайсы үйлөргө барганда бир американец мондай эме бериптир. Азыр түшүрөбүз. Анан мен астынан да көрсөтүп коем. Бирөөсү сушилка экен, кайсынысы сушилка? Мунусу сушилка, мунусу мойка. Мойка, э? Монда Достор, короче, могу сушилка. Азыр аста жагынан тияка барып түшүрүп коюн деп атам. Шапкачы. Сушилка, бул болсо мойка. Кимге керек болсо биздин шапка көлү алып кеттиңиздер. Кыргызстан мекендештер үйүңөргө коюп алсаңар, сушилка, бул дагы акча, бул дагы кир жуугуч, бул дагы акча болот да. Бир где-то бир канча экономить кылат, бир $500-600 экономить кыласыңар. Келгиле дагы любойуңар келип мага чалып туруп алып кеткиле. Мага подарка кылып алып келиптирсиңер. Ооба, Алмазбыз. Ага, ушун подарка колдоо көрсөтүп алып келдим. Сен деген ойлогон турбайсыңар, механиктер кирин жуусун деп, жана формаларын. Биздикин жума сайын жакында алып келишет, анан жума сайын жууп алып келип турат. Андан көрөк биз мекендештерге бул пайда болсун. Могу визиткаңарды көрсөткүлө. Бул ошо мобильный сварка деп жазылып турат бул жакта. Welding депчи. Ошо бул жагы менин номерум, анан өзүм. Азыр келе мен эметип коеюн, көрсөтүп коеюн. Мына достор. Могу визиткадагы номерди көрдүңөрбү? Багдөлөт. Багдат. Багдат, э? Багдат инибизге чаласыңар. Жанагы флетбек, степбек, трактын ар кайсы жагы сынып калат, сварт этиш керек болот. Любой жака барат. Анан үйүңөрдөн бытовой техника бузулуп калса чалсаңыздар, оңдоп берет. Мияка ким чалып атат? Азыр Бактияр чалып атат. Достор, анда биз деген азыр трак бул эмени алган турбайсыңар, кут болсун. Дагы бир жолу уктап коелу. Рахмат. Сонун кычыраган Мерседес алып атыпсыңар, э? Эми ушуну эмне кыласыңар? Силердин астадагы планыңар? Биз ошо американецтер мындай эле кенеде жумуштарга чакыра берет. Барсаң бир жарым саат деле бүтөт. Бирдекесин бурап коюш керек же такып коюш керек. Ошо 150-200 ушундай кылып төлөп беришет. Ошо хендимен кылып ушинтип иштеп атабыз. Анан Чомо эмени спринтерди алдыңар, ичин эмне аласыңар ошо? Бул жактарга Келечекте. Полкаларды коюп, анан стейшндерди тизип туруп, ошо инструменттерибиздин баарын тең даярдап, ушинтип. Бул эмнеге? Бул бытовой техника оңдогонгобу же жанагы оборудование коюп, жана трак, трейлерлерди сваркагабы? Ошо бул азыр универсал болуп атат. Универсальный болобу? Бул эмне деп коет? Роуд сервис деп коет го. Силер деген ошол, короче, роуд сервис кылып, мыякты деген сваркага, жанагы трейлер, трактарды сварт эткенге, анан бытовой техниканы оңдогондогу инструменттерди бул капталына коюп туруп, анан кайсыл жака жумуш болсо шак кете берет экенсиңер, э? Анан көпчүлүк жерлештер бияктан мувинг кылышат көчкөндө, бирок менде бүт запчасттар тургуп калган үчүн мен ал жактарга чыга албайм, анткени алардын төшөнчүлөрүнүн баары тең таза болгон үчүн батпайт да баары бир. Жакшы. Мен өткөндө эле Аскар иниме барып кеткем да. Мага да футболка чыгарып берип атат. Анан могу визитный карточка десем чыгарып бериптир. Ошол жактан алдыңарбы? Ошо Аскар када ушуну тигип да берет экен, чаптап да берет экен. Анан бул тигип берген да бул жагын. Мына бул силердин немеге логотиппи? Логотип болуп калат да, ошондо мондай логотип. Могу турбай мына, э? Мына көрдүңүздөрбү? Могу логотипти шапкасына тигип бериптир. Мыякта болсо? Мына инибиздин немеси турат. Телефон турат. Дагы бир жолу жакшылап көрсөтүп коеюн. Чалгыла. Любой сварка канча майлга чейин кете аласыңар? Чикагода. Индиана, бул жагы Айовага чейин, Питтсбургга чейин деле бара беребиз. Бара бересиңер, чалса, э? Ушул номерге чалгыла, достор. Тракт иштегендер, бокс трак, жөнөкөй трак, сварка, любой сварканы жасайт. Анан деген үйүңөрдөн бытовой техника бузулуп калса, баягы чалсаңар барып оңдоп берет. Анан могул сушилка, бул болсо стиральный машинаны азыр түшүрөбүз мыяка. Келип эметип кеткиле, достор. Алып кеткиле, мына кычыраган. Венекен, жаңы экен, э? Кычырайт. 2024-жылкы.
Қанша майыл? 5 эле майыл. 5 эле майыл жүрдү эле. 5 эле майыл жүргөн. Қана ичini көрсөтүп коелу. Масло экен, масло. Масло Мерседеске түшүп көрдүңөр беле достор, мына. Кычырайт. Ичинин баары. Аяктарым бар. Эчтеке болбойт, эчтеке болбойт. Ал деген мен постоянно айтам. Алда футболка подарок еттик мияка, инибизге. Алмазбайкидан мондай. Миягы алмаз, тиягы опол болгон футболка. Экини берип койдук, мына кийип ырымга аймай кылып жүргүлө, Мен айтам постоянночи. Таптаза болсо, баары идеальный болсо, анда жумуш жок. Эгерде мындай кичине бардагыраак болуп турса, ал деген ошону жыйнаганга убакыт жок, жумуш болуп атат деген сөз да. Ошон үчүн мындай анча-мынча эмеден эметпеш керек, тартынбаш керек. Сонун, абдан сонун, жакты. Бузулбай. Силерге пайда алып келген неме болсун, Мерседес болсун. Азыр канча майыл болуп калды? Азыр уже 200 майыл болуп. 200 майыл болуп калыптыр. 5 майыл кезинде алыптыр ушул кычыраган спринтерди. Азыр болсо 200 майыл жүрүп коюптур. Кычырайт. Анда тияка айдап киресиңерби? Азыр мен эшигин ачайын, анан ошол жака кирип түшүрүп, анан дагы бир жолу көрсөтүп коелу. Азыр бул жакты ачып берсек, стиральный машиналарды түшүрүп алалы достор. Стиральный машиналарды түшүрүп алалы. Мыякта дагы дөңгөлөктөрдү алып келип койгонбуз. Мыякта анча-мынча дөңгөлөктөр мыякта да, могу жерге тизип коелу деп атканбыз. Yokohama, Double Coinder булар. Там не деген дөңгөлөк? Michelin кен. Азыр мыяка кирип атат. Абайла бакырын кирсе. Стиральный машина сушилканы ушул жерге түшүрүп коебуз достор. Каалаганыңыздар мага чалып туруп алып кете бергиле. Мына экөөбүз түшүрүп койдук мыяка, Азыр мына мыяка коюп койдук. Мына көрдүңүздөрбү, зыңкыят. Таптаза. Бирөөсү бояк не болду экен? Мыяк не жуйбу же сушилкабы? Бул жуйт экен. Жок, мунусу жуйт экен. Мунусу жуйт экен, мунусу сушилка экен. Мына аябай чоң экен. Могу деген жаңылары где-то $500 $1000 макул. Буу дегенде бирок отличном состоянии бир $600-700 экономить этип болосуңар. Келгиле дагы жубайларыңарга подарок кылып койгула. Анда эмне дейбиз анда? Силерге чоң рахмат. Визиткаңарды көрсөтүп койдук. Ооба. Кимге жанагы эмне? Трактын флетбек, степбек, бирдеме вартеч керек болсо, же үйүңөрдөн бытовой техниканы оңдош керек болсо, жанагы номерлерге чалсаңар, инибиз келип туруп оңдоп берет, Дагы бир жолу. Ийгилик каалайбыз. Мына кычыраган эмеси бар экен. Мерседеси. Болгону 5 майыл кезинде алыптыр. Азыр 200 эле майыл жүрүптүр да. Германиядан келген экен. 65 миңге алып турсуңар, Германиядан түзүлө Шарлоттко келип. Мына жакшы. Жакшы, мына достор. Чалыңыздар, кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Чиркин жашоо, кандай коз имаратты коесуңар. Ассаламу алейкум достор, жумаңыздар маарек болсун. Азыр өзүңүздөр билгендей, мекендештерге эң жагымсыз нерсе эмне болуп атат? Ар кандай слухтар чыгып атат. Анан уже Вашингтон штатында, жана Сиэтл бар го. Ошо штатта уже законго кирди деп атат. Чынбы, калппы билбейм. Көп мекендештерибиз, ар кайсы өлкөдөн келген мигранттар разрешение на работу менен жүрөт да. Ошо разрешение на работу кээ бирөөнүкү 1 жылдан кийин бүтөт, кээ бирөөнүкү 2 жылдан кийин бүтөт, кээ бирөөнүкү жарым жылдан кийин бүтөт. Бирок ошого карабастан октябрдын канчасына дейт? Аягына чейин дейби? Бүт СДЛ праваңарды алып келип тапшырып, жөнөкөй права алып кеткиле дейт. Мына ошол абдан жаман нерсе да. Эгерде сепичка менен кетип Иллинойс, андан кийин Нью-Йорк, андан кийин Огайо деп баягы разрешение на работунун бүткөн мөөнөтүнө карабай, СДЛдин бүткөн мөөнөтүнө карабай туруп, срок берип койсо, 1 айдын ичинде, же болсо 10 күндүн ичинде СДЛ праваны алып келип туруп, жөнөкөй праваны алып кеткиле десе, ошондо көптөгөн эмне деген адамдар, трактор иштеп жүргөн адамдар жумушу жок калат. Билбейм, ошол абдан жагымсыз нерсе, бирок ошо Трамп ошого барат. Бул деген Трамптын эң негизги задачасы эмне болуп атат?
Мияка мигранттар эмне үчүн келип атат? Бардыгы эле трак айдайм, акча тыйын жасайм деген мигранттар да. Ошон үчүн ошо бууп атат да. Тракты бууп атат, чтоб только грин картасы бар, же болбосо гражданство бар кишилер айдасын деп. Ошого барат азыр. Өзүңүздөр билгендей, грин картасы жок киши бүттү. СДЛ мектебине бара албайт. СДЛ экзамендерин тапшыра албайт, ДМВга барыпчы компьютерден. Болду уже, грин картаң жок, тракка жолобо деген. Эми тракта иштеп аткан кишилерди жөн эле коюп койсо болмок да. Разрешение на работаңдын срогу бүттү. Жөнөкөй право ал, бүттү. Тракта иштей албай калсың десе, кээ бирөө 1 жыл иштеп алмак, 2 жыл, 3 жыл иштеп алмак, бирок ошого жеткизбейт турамчы. Азыр деген штаттарды киргизе баштайт закондорду. Ошон үчүн азырынча тракты колдонуп алыш керек. Мен да өткөндө бир видео чыгаргам, 2 видео чыгардым го дейм, ошо орус тилинде. Айтып атышат, Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон штатында 10 октябрга чейин деп атканда бүт праваларды тапшырып СДЛди. Анан жөнөкөй праваларды алып кеткиле, эгерде келбесеңер, суспеншн болот. Анда жеңил машинада айдай албай каласыңар деп. Ошону абайлаңыздар достор. Ал срокту да өткөрүбүйсе, анан баягы жеңил машинадагы айдаттырбай коет да. Ошондой закондор чыкпай эле, спокойно эле сон болмок. Срок бүткөндө разрешенияныкы. Силердин праваңар бүтөт, бүттү иштебейсиңер деп. Бирок ага жеткизбейт. Эх, чиркин, көрөсөм. Жашоо эмне кылат? Жума марек болсун. Мечиттен кезигебиз. Барыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук, жумушка кирип иштейли. Ассаламу алейкум достор. Азыр могу double coin деген дөңгөлөктөрдүн бүт баары дискке салынат дагы, артына тагылат. Бул болсо тракты өзүңүздөр билгендей, головкасын жасап бүтүштү жигиттер. Мына сааттай болуп иштеп атат, бирок толук чогулуп бүтө элек. Азыр баардык нерселер чогулуп бүткөндөн кийин, анан тиги капот үстүнө кирет. Ошону менен бул тракты жолго чыгарабыз бүгүн. Бүт баары даяр экен да. Могу воздушный фильтрлер тияка тагылат. Дисктердин баары жаңы дөңгөлөктөр менен кирет. Кышка даярдык, достор. Капитальный ремонт кылып кышка даярдып, азыр Амазонду урам деп турган жигитибиз. Ошо трак алып келгенде. Сааттай иштеп атат, көрдүңүздөрбү? Чыкы деп. Турбина.